Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Казак-кыргыз ажоолорунун эмгек өргүүсү кандай өттү? 19-июль күнү президент Садыр Жапаров Ысык-көлгө пландалбаган эс алууга чыккан. Өлкө башчынын резиденциясы Чолпон Ата шаарынын көл жээгине жакын орун алган. Президент кемеде сүзүп, андан соң көлдө эс алып жаткан карапайым эл менен маектешип сүрөткө түшкөнүн көрүүгө болот. Кийинчерээк Жапаровдун социалдык баракчаларында Ысык-көлдө бир убакта бардык жыл мезгилин учуратууга болот. Кышты, жазды, жайды жана күздө дүйнөнүн бардык бурчунан көлгө эс алууга келгиле. Июнь, июль, август айлары жайкы эс алуу болсо, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март айлары Караколдогу кышкы тоо лыжа базасында эс алууга болот деп Ысык-көлгө арналган кыскача пост чыккан. Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев 13 июльдан 16 июльга чейин Чыгыш Казакстан областындагы Бухтар мен суу сактагычында кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүн өткөргөн. Бул анын акыркы 2 жылдагы биринчи өргүүсү. Алтынбек Сулайманов: Баткенде 3 айдан бери эч нерсе жасалган жок. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов Баткен областында кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда бузулган үйлөрдү калыбына келтирүү жай жүрүп жатканын айтып, министрлер кабинетинин ишин сынга алды. Бул тууралуу ал 21 июлда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери боюнча комитетинин жыйынында билдирди. Тажикстан бардык үйлөрдү куруп бүтүп, адамдарды киргизип койду. Бизде үйлөрдүн жарымынын эле пайдалуу бүттү. Өкмөт 3 айда эч нерсе жасаган жок, деди Сулайманов. Министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытов турак жайлар ноябрь айынын аягына чейин курулуп бүтөөрүн билдирип, Улукбек Марипов абал менен жеринде таанышуу үчүн Баткенге кеткенин айтты. 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Бул окуяда Баткенде 136 үй, 5 мектеп, 2 фельдшердик акушердик пункт, 3 бала бакча, 2 милиция пункту, 24 май куйган станция, 60 коммерциялык объекти, 2 чек ара заставасы жана 1 клуб толугу менен талкаланган. Жарактан чыккан үйлөр Туркиянын жана жергиликтүү ишкерлердин жардамы менен курулууда. Тажикстандын Согдо областында 14 турак жай бузулуп, 2 үй, 1 курулуш жарым-жартылай жабыркаганы маалымдалган. Жумгал районунун тургундары кайрадан митингге чыгышты. Нарын областынын Жумгал районунун жергиликтүү тургундары 21 июлда 4 жылдан бери бүтпөй жаткан түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун курулушу бүтпөй жатканынан нааразы болуп, кайрадан митингге чыгышты. Нааразычылык акциясына чыккан тургундар өкмөткө 1 жуманын ичинде жолдун курулушу башталсын деген талапты коюп, эгер бул талап аткарылбаса, анда көмүр өткөрбөйбүз деп билдиришти. Митингге чыккан Баш Кууганды айылдык кеңешинин төрагасы Калыбек Ажыгулов, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов келип, жолдун курулушун өз көзөмөлүмө алам деп убада кылганы менен, андан бери 3 ай өтсө дагы башталбай турганына нааразы болду. Биз жол тосуп нааразычылык акциясына чыксак эле улам бир министр келип бүтүрүп беребиз деп убада кылып кетишет. Бирок иш жүзүндө анын бири дагы аткарылбай жатат. Биздин талап тендерди 1 жуманын ичинде Жумгалдын ички жолун салып, иштеп жаткан Кытайдын фирмасына өткөрүп берсин деген талапты коюп жатабыз. Булар тендерин өткөрүп тандаганча дагы бир топ убакыт өтөт, деди айыл тургуну. Жергиликтүүлөрдүн көйгөйүн угуу үчүн жерине барган транспорт жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдралиева тургундардын маселесин тез арада чечип берүүнү убадалады. Абдралиева Эпкин Баш Кууганды жолунун абалы менен таанышкандан кийин бул долбоорду көзөмөлдөгөн Жумгалдагы жол оңдоо башкармалыгынын жетекчисин жумуштан алганын айтты. Мен жолдун абалы менен таанышып чыктым. Учурда жол маселесин чечүү үчүн тендер өткөрүлгөн. Эң аз акча сунуштаган фирманы тандадык. Бирок аны элге азыр ачык айта албайбыз. Кийинчерээк маалымат берилет. Азыр убактылуу жолго суу сеп туруу үчүн кошумча техникаларды алып келели деп жатабыз, деди ал. Жумгал район тургундары буга чейин дагы үстүбүздөгү жылдын 19 июлунда жолдун курулушун эрте бүтүрүп берүүнү талап кылып жолду тосушкан. Анда акциянын катышуучулары менен райондун акими Жамшит Матанбаев, анын орун басары Бакыт Жыеналиев, УКМКнын Жумгал району боюнча башкармалыгынын жетекчиси жана милиция кызматкерлери жолугушкан. Матанбаев чогулгандарга таркап кетүүнү сунуштап, акцияны Курман айттан кийин улантууга үндөгөн. Кудайдын улуу күнүн айтты өткөрүп жиберели, анан чогулуп тосо бергиле, мен да ушул жерге келем. Жогору жактан да кишилер келишет, деген ал. Булак Уа Чекит Кейжи.
Орусиянын танктары Афганистандан чек арасына келди. Биргелешкен тактикалык машыгуунун алкагында Орусиянын Тажикстанда жайгашкан 201 аскер базасынын танкисттери Лиаура полигонунан 200 метр жол жүрүп, Афганистандын чек арасына жакын жайгашкан Харп Майдон полигонуна келишти. Бул тууралуу Борбордук аскер округунун басма сөз кызматы маалымдады. Марштын жүрүшүндө Т-2 танкалары колоннаны кайтаруу, диверсиялык күчтөрдүн абадан жана жерден кол салуусуна каршылык көргөзүү ыкмаларын кайталашты. Орусия, Өзбекстан, Тажикстан аскерлеринин биргелешкен машыгуулары Тажикстандын Хатлон областында Харп Майдон полигонунда болот. Булак Наждак Кейже. Түркменстанда жол кырсыгынан каза болгон аскерлердин саны 30дан ашты. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы Түркменстандын Коргоо министрлигиндеги ишенимдүү булагына таянып маалымат таратты. Өтө көп сандагы аскерлер менен офицерлер ири жол кырсыгынан каза болгону маалыматта көрсөтүлгөн. Анда буга чейин кабарлангандай 18 аскер эмес жол кырсыгынын курмандыктары 30 кишиден ашканын Азаттыктын Түркмөн кызматынын булагы ырастаган. Маалыматта жол кырсыгы аскер адамдары отурган 10 КАМАЗ колонна менен Бекревен гарнизонун көздөй баратканда болгон. Аскерлер Түркменстандын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына байланыштуу аскердик парадка даярданып жаткан. Жол кырсыгы 18 июлда аскер колоннасы Курман айтка карата майрамдык сыяпаттан кайтып келе жатканда Бекревенде болгон. Аскерлер элдик эс тутум деген комплексте тамактанып, түштөн кийин кайрадан аскер бөлүгүнө кайткан. Аскер колоннасы дөңсөөдөн ылдый түшүп баратканда айдоочулардын бири рулду башкара албай, чоң ылдамдык менен алдыда бараткан КАМАЗды сүзүп, ал жолдон чыгып кеткен. Ал эми рулду башкара албай калган айдоочунун машинасы бир нече ирет ала салган. Анын кесепетинен 2 КАМАЗда отурган аскерлердин бардыгы жабыркаган. Түркменстандын Коргоо министрлигине жакын башка бир булактарда маалыматты растады. Ала салап кеткен 2 автоунаадан каза болгондордун саны 30дан ашып, дагы 20 чакты жоокер оор жаракат алып ооруканага жеткирилгени кабарланды. Ири жол кырсыгы болгон Бекревен көчөсү азыркы учурга чейин жабык турганын маалымдады. Күбөлөрдүн айтымында үрөй учурган жол кырсыгынан каза тапкандардын арасында жоокерлерден сырткары 3 офицер да болгон. Булак Назар Ньюс Чекит Кейже. Шамурза Бөркулов. Текебаевдин билиминин күчтүү экенине эч ким шек санай албайт, ал турган сөз. Бирок ошол күчтүү билиминин эч кимге пайдасы тийбегенден кийин ал жөнүндө сүйлөштүн деле кереги барбы? Эң кызыгы 30 жылдан бери саясатта жүрүп, парламенттин вечный депутаты аталып, атүгүл Конституциянын атасы деп таңазаланганы менен Текебаевдин тарыхта калгыдай эл айтып жүрө тургандай эмне эмгеги бар. Өлкөбүздү маймыл ыйлай турган акыбалга алып келгендер жалаң эле өлкө башкарган президенттер эмес да, президенттин айлана чөйрөсү, министрлери, парламент, кыскасы элдин жүгүн көтөрөбүз дешип, шымаланып чыккан зыянкечтердин баары күнөөлүү. Тоба кылдым, өздөрү 30 жылдан бери өлкөнү оңолуу жолуна сала албагандар. Тескерисинче карызга батырып элди кыйнагандар. Кыргыз атпайды иссиз коюп бүтөн өлкөгө самсыткандар. Кул кылып башка элдин көзүн караткандар. Өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн өз элинин канын төгүштөн да кайтпагандар. Как будто эч нерсе болбогондой, эч нерсени көрбөгөндөй болушуп, бүгүнкү Конституциядан кемтик издешип, бүгүнкү башкарууну сындап жатканын уксаң, күйбөгөн жерин күл болуп, өлбөгөн 4 эле шыйрагың калат экен. Баарынан да шайлоону мындай жолу коррупцияга алып барат деп оозу мурду кыйшайбай, бети чымырабай, кыргыз элине бакай ата болуп алганычы. Коррупцияга Кыргызстандай баткан башка өлкө бар бекен? Менимче жок. Бизде ыңаалап наристе жарык дүйнөгө келген сааттан баштап ичер сууң түгөнүп, теги дүйнөгө сапар тартып кетип жатканыңа чейин коррупция экени жалганбы? Коррупцияны өзгөчө ушундай деңгээлге алып келген Отунбаева, Атамбаевдер коррупция деген сөздү айтууга акысы барбы? Мен партийни шайлоону бизнеске айлантам деп мактанган. Коррупциянын апасы азыркы жаңы конституция тууралуу сүйлөгөнгө моралдык акысы барбы? Чындыгында бүгүнкү конституция туура болобу, туура эмес жазылып калабы, биз карапайым эл үчүн кызыгы жок. Жаңы мыйзамдар коррупцияга жол ача турган мыйзам болуп калган күндө да Садыр Жапаров коррупцияга жол койбойт. Садыр Жапаров келип өлкөдө жакшы жакка өзгөрүү болуп жатканы бизге сезилип эле жатат. Тууганымды, үй бүлөмдү, жакындарымды бийликке жолотпойм, аралаштырбайм деген сөзүндө туруп келет. Текебаев Мадумаровдун самынына 30 жылдан бери кир жууп келебиз, бирок жууган сайын чыладан чыккандай, кара уборныйдан келгендей сасык болуп агарбай жатпайбы? Ушулардан дагы деле бирдемени үмүт кылып жүргөндөрдү түшүнбөйм.
Бөрүкулов Шамурза, 2021 жыл.